9 маселе экен, ар кандай маселелерди ошкондо. Күн тартиби боюнча алымча беримчелер жокпу? Жок болсо анда бүгүнкү күн тартибин колго коем, добуш берип коюңуздар. Ким? Бардыгы макул, каршы жок. Анда биринчи маселеге өтө беребиз. Биринчи маселе 2022 жылдын 24 мартында Москва шаарында кол коюлган 2014 жылдын 29 майындагы Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө келишимге Евразия экономикалык комиссиясынын жана Евразия экономикалык бирлигинин сотунун Россия Федерациясынын жарандары болуп саналган кызмат адамдары жана кызматкерлеринин пенсиясын камсыздоо бөлүгүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколду ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы министрлер кабинети караштуу социалдык фонддун төрагасынын орун басары Жуматаева Гүлнура Муратовна, сөз сизге берилет. Бияка чыгыңыз. Мыйзам долбоору 3-чү окууда каралып атат, урматтуу депутаттар. Урматтуу Чолпон Алыевна, урматтуу комитеттин мүчөлөрү, алдыңыздарга 2022 жылдын 24 мартында Москва шаарында кол коюлган Россия Федерациясынын жарандары болуп саналган Евразия экономикалык комиссиясынын жана Евразия экономикалык бирлигинин сотунун кызмат адамдарын жана кызматкерлерин пенсиялык камсыздоо бөлүгүндө 2014 жылдын 29 майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколду ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоору киргизилип жатат. Кыскача айтып кетсем, азыркы учурда 2014 жылдын 29 майында Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимдин 32 тиркемесинин 53 пунктуна ылайык Россия Федерациясынын жарандары болуп саналган федералдык мамлекеттик жарандык кызмат орундарын ээлеген, мамлекеттик жарандык кызматта 15 жылдан кем эмес стажы бар Евразия экономикалык комиссиясынын жана Евразия экономикалык бирлигинин сотунун кызмат адамдары жана кызматкерлери Россия Федерациясынын мыйзамдарында каралган тартипте дайындалуучу иштеген жылдар үчүн пенсия алууга укуктуу. Бирок 2017 жылдын 1 январынан баштап бул стаж Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык 15 жылдан 20 жылга чейин этап менен жеткирилүү каралган. Бул протокол менен мамлекеттик кызматындагы камсыздандыруу стажын узартуу тууралуу өзгөртүүлөр эске албастан иштеген жылдар үчүн пенсия алуу укугу белгиленет. Башкача айтканда, аталган категорияда адамдарга иштеген жылдар үчүн пенсия 2016 жылдын 31 декабрына карата Россия Федерациясынын мыйзамдарынын ченемдерине ылайык чектелиши керек. Мындан тышкары комиссияда жана бирликтин сотунда кызмат ордун ээлөөгө талап кылган 12 айдан 3 жылга чейин көбөйүлүп атат. Талап жалпысынан айта кетсек, бул протокол Кыргыз Республикасынын жарандарын пенсия менен камсыз кылууга таасирин тийгизбейт. Ал Россия Федерациясынын жарандары болуп саналган мамлекеттик кызматчылардын пенсиялык укуктарын гана жөнгө салып келет. Кыскача маалымат, сурооңуздар болсо жооп берейин. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Суроолор жок. Мыйзам долбоору 3-чү окууда каралып атат. Анда эмесе мыйзам долбоору 3-чү окууга жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине 3-чү окууга кабыл алууга сунушталсын. Добушка коем, добуш бериңиздер. Рахмат. Күн тартибиндеги экинчи маселе 2022 жылдын 19 апрелинде Москва шаарында кол коюлган, 2015 жылдын 8 майында кол коюлган, 2014 жылдын 29 майында Евразиялык экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге Кыргыз Республикасынын кошулуусуна байланыштуу 2014 жылдын 29 майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимдин Евразия экономикалык бирлигинин укугуна кирген айрым эл аралык келишимдер жана Евразия экономикалык бирлигинин органдарынын актыларынын Кыргыз Республикасы тарабынан колдонушу боюнча шарттар жана өткөл жоболор тууралуу протоколду өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө протоколдун ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору демилгечи министрлер кабинети экономика жана коммерция министринин орун басары Сейитов Чоро Сейитовичте. Рахмат. 3-чү окууда каралып атат мыйзам. Саламатсыздарбы, урматтуу Чолпон Алыевна, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Сиздин карооңуздарга
сунушталган мыйзам долбоорунун максаты жана милдети 2015 жылдын 8 майында кол коюлган 2014 жылдын 29 майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге Кыргыз Республикасынын кошулуусуна байланыштуу 2014 жылдын 29 майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимдин, Евразия экономикалык бирлигинин укугуна кирген айрым эл аралык келишимдердин жана Евразия экономикалык бирлигинин органдарын актыларынын Кыргыз Республикасы тарабынан колдонулушу боюнча шарттар жана өткөл жоболор тууралуу протокол күчүнө кириши үчүн зарыл болгон мамлекеттик ички жол жоболорду аткаруу болуп саналат. Өткөндө айтып кеткендей, биз азыр 72 санын 96 санына оңдоп атабыз, себеби бир нече эмелер болуп, ошого байланыштуу протоколго ошондой өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Кыскача маалымат ушундай, эгерде суроолор бар болсо, жооп бергенге даярбыз. Рахмат, урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Жок, суроолор жок болсо, комитеттин корутундусу өзүңүздүн колдооңузда бар. Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 3-чү окууга жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде 3-чү окууга сунушталсын. Добушка коем, добуш бериңиздер. Бардыгы макул, каршы жок. Рахмат. Рахмат. 3-чү маселе 2021 жылдын 15 октябрында кол коюлган көзү карандысыз мамлекеттердин шериктештерине катышкан мамлекеттердин кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруу, адалдоо, терроризмди каржылоо жана массалык кыргын салуучу курал таратууну каржылоо жана каршы аракеттер жөнүндө келишим ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору демилгечи министрлер кабинети. Баяндамачы Татиков Руслан Сатылгановичтин ордуна Календаров Улукбек Ибраимович. Сөз сизде. Мыйзам долбоору 2-нчи окууда каралып атат. Урматтуу депутаттар, урматтуу Чолпон Алыевна, аталган мыйзам долбоору бул 2021 жылдын 15 октябрында кол коюлган көз карандысыз мамлекеттер шериктешигине катышкан мамлекеттердин кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга, адалдоого, терроризмди каржылоого жана массалык кыргын салуучу куралды таратууну каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө келишим. Бул келишим долбоору кирешелерди адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүүнүн базасын өркүндөтүү максатында шериктештикке мүчө мамлекеттердин финансылык чалгындоо бөлүмдөрүнүн структураларынын жетекчилеринин кеңеши тарабынан демилделенген. Сунушталган өзгөртүүлөр акчаны адалдоого каршы финансылык чара иштеп чыгуу тобунун учурдагы сунуштамаларын эске алуу менен терминологиялык аныктамаларды актуалдаштырууга багытталган. Баса белгилеп айта турган болсок, бенефициардык менчик ээси, тоңдуруу, финансылык чалгындоо бөлүмү, массалык кыргын салуучу куралдарды жайылтууну каржылоо сыяктуу түшүнүктөр камтылган. Кирешелерди адалдоодо жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүүнүн эл аралык негиздерин өнүктүрүүгө байланыштуу өзгөртүүлөр киргизилди. Келишимдин колдонулуш массалык кыргын салуучу куралды таркатууну каржылоого каршы аракеттенүү боюнча системасы кеңейтилди. Аталган келишимге буга кол коюуга чейин белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети жана сиздердин комитеттерде бул келишим макулдашылган. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тиешелүү чечими тескемеси менен жактырылган. Келишимди ратификациялоо финансылык чыгымдарды, ошондой эле терс финансылык, экономикалык жана башка кесепеттерге алып келбейт. Ошондуктан урматтуу депутаттар, урматтуу комитет мүчөлөрү, колдоп берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Рахмат чоң. Рахмат, урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Суроо Миргүл Өмүрзаковнада. Саламатсыздарбы? Рахмат, Чолпон Алыевна. Улукбек Ибраимович, эгерде бул келишим ратификациядан өтсө, эмне өзгөрөт жана бизге кандай пайда алып келет? Азыр докладта айтып кеткендей, бул боюнча
жаңы терминдер киргизилди. Анын негизги моменттери болуп, бул жерде жанагы массалык кыргын салуучу куралдарды жана аларга болгон каржылоо боюнча иш аракеттер бир кыйла өзгөрүлдү. Мындай алардын процедуралары так аныкталды жана мүмкүнчүлүктөр кеңейтилди да ушул аракетте ушул жаатта иш алып баруу боюнча. Буга чейин КМШ өлкөлөрүнүн ортосунда ушундай келишим болгонбу? Мындай келишим болгон, бирок бүгүнкү күндө азыр мындан да тагыраак жооп бергендиги үчүн мен айтып кеткендей, жанагы ушул СНГ мамлекеттеринин ушул жааттагы түзүмдөрүнүн жетекчилеринин кеңешинде кабыл алынган болгондуктан биздин финансылык чалгындоо кызматынын жетекчиси азыр тагыраак жооп берип койсо, уруксат болсо. Рахмат. Канат Тургунбеков, финансылык чалгындоо кызматынын төрагасы. Ушундай эле келишим 2007 жылкы келишим иштеп атат. 2021 жылы өзгөртүүлөр киргизилип атат, жаңы терминологиялар, түшүнүктөр пайда болгон үчүн. Ошон үчүн азыр иштеп аткан эле нерселерди биз баягы де фактону де юрага өткөрүп атабыз. Ушундай эле келишим, мисалы үчүн Бириккен Араб Эмираты менен түзүлгөнбү? Эки тараптуу договорлорду ушул тармактагы эки тараптуу договорлорду биз көп мамлекеттер менен түзүп келатабыз. Бирок ошо Бириккен Арабтар өлкөлөрү менен бүгүнкү күнү жок. Бирок бул маселени биз карап, мүмкүн болсо жакын арада түзгөнгө аракет кылабыз. Анткени себеби акыркы убакта карым-катнаштар көбөйткөнүн биз да көрүп билип атабыз. Рахмат. Дагы ушуга кошумча айтып кетейин, бул келишимдин түзүлгөндүгүнө байланыштуу жана СНГ алкагында болуп аткандыгынан улам тараптардын бул боюнча эл аралык кызматташуу мүмкүнчүлүктөрү күчөтүлүп, ошол эле учурда ушул келишимдин алкагындагы мамлекеттердин бир тарабы экинчи тараптар менен дагы мындай персонально иш алып бара бергенге мүмкүнчүлүктөрдү жаратып атат да. Бул эгерде ошол СНГ мамлекеттерге кирген ушул келишимдеги мамлекеттер менен өзүнчө эки тараптуу дагы иштерди алып барганга мүмкүнчүлүк түзүп берет. Рахмат. Кийинки суроом бул статистикага ылайык кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруу же адалдоо беренеси боюнча мына бир жылда канча кылмыш иши козголот? Тургунбек, сизде статистика болсо жооп берип койсоңуз. Албетте статистика бар. Маалыматтарды берем. Биз жылына, мисалы үчүн 2020 жылы 521 миң маалымат алсак, 2021 жылы 880 миң маалымат алсак, 2022 жылы 540 миң маалымат алып атабыз. Бул баягы подозрительный операция деп коет, финансовый, нефинансовый секторлардан келген. Булардын биз өзүбүз анализ жүргүзүп туруп, башка органдарга жөнөтөбүз. Ошонун ичинен мамлекеттик органдарга жүз 11 маалымат жөнөтүлгөн. Алардын ичинен Улуттук коопсуздук комитетке 68 маалымат, 59 органы, правоохранительный органы, прокуратуры 10. Булардын ичинен козголгон Жалпы козголгон кылмыш иши боюнча эле айтып коюңуз. Жалпы саны боюнча. Биз баягы козголгон иштин артынан 2020 жылы 16 иш козголгон, 2021 жылы 15 иш козголгон. Рахмат. Выявленный ущерб 223 миллион сом. Ошол толугу менен 2020 жылы 168 миллион сом аныкталганда мамлекетке толугу менен кайтарылган. 2021 жылы 223 миллион сом кайтарылган. Быйыл 9 айдын эле маалымат менен 200 миллион сом ашык баратабыз. Жылдын аягы менен бул сумма да көбөйөт.
Рахмат. Кийинки суроом, эгерде ушул келишимдин катышуучулары болгон мамлекеттин жарандары Кыргыз Республикасынын аймагында шектелип кармалса, акча каражаттары же башка мал мүлктөрү кимдин эсебине конфискация болот? Кимдин жараны гана болбосун биздин мамлекеттин ичинде кылмыш кылса, ошол аныкталса, биздин мамлекеттин эсебине кетет, конфискация болсо. Биздин аймакта кармалса. Албетте. Рахмат чоң. Рахмат. Кийинки сөз Шайлообек Карыбековичте. Чоң рахмат. Сиз айтып койсоңуз, финансы чалкындоо кызматы деп. Укук милдеттериңизди толук түшүндүрүп коюңузчу, толук. Эмне иш кыласыздар? Кыска. Бизде укук толук биздин Качан ачылып калдыңар силер? Финпол жоюлбады беле? Финанс чалгындоо деп кайсыл министрликке карап атасыздар? жок. Кандай иштерди кыласыздар силер? Шайлообек Карыбекович, биз 2006 жылы президенттин указы менен түзүлгөн кызмат, бул финансылык чалгындоо кызматы. Финансылык чалгындоо кызматы көп жыл президенттин алдында болгон кызмат болчу өзүнчө. Кийин барып өкмөт алдында кызмат болду. Бүгүнкү күнү акыркы оптимизациянын негизинде финансылык чалгындоо кызматы финансы министрлигинин астындагы кызмат. Бул гражданский Ашыкча эле орган эмеспи бул? жок, бул ашыкча орган эмес, анткени себеби Эмне иш кылып атасыздар азыр? Укук милдеттериңизди айтсаңыз кыскача, убакыт албай. биздин милдеттер 3 милдетиңизди айтып бериңизчи конкретно. эң негизгиси террористтик жана экстремисттик ишти каржылоого, массалык кыргын салуу куралды таратуу, каржылоо жана кылмыштуу кирешилерди легалдаштырууга каршы аракеттенүү үчүн алдын алуу чараларды жүргүзүү. Экинчи, биздики өзүнүн эле атындай да, противодействие легализации отмывания доходов, полученных преступным путем. Биз финансылык органдардан маалымат алабыз, сообщение о подозрительных операциях деп коет, СПО. Ошону анализ жүргүзөбүз. Ошол жерде терроризмдик каржылоо признактары барбы жокпу? Силер Сирияга барып иштешиңер керек экен да. Жок, жерде иштеп атабыз, ошо Сириядагылар. Штатыңарда канча адам иштейсиздер? Штатта болгону 38 кызматкер. 38 кызматкер. Канча бюджет бөлүнөт силерге? 26 миллион сом жылына болгону. Биз бир 300 миллион тегерегин таза киреше жылдап келебиз. Мынау Баткенден өткөндө мешоктоп табып алган долларларды силер кармадыңарбы? Жок, Шайлообек Карыбекович, биз Силер мынау пирамидалар менен да күрөшөсүңөрбү? Мына үй салабыз деп качып кеткендер, бүт азыр шаарыбызда адамдарды алдап кеткендерди силер күрөшөсүңөрбү? Финансылык чалгындоо деп атасыздар. Түшүнбөй калдым силер. жок, бизде биздин иш чарабыз мындай да, кыскача айтканда, жанагы сообщение о подозрительных операциях банктардан алып, ошону анализ жүргүзүп, ошол жерде эгерде легализация болсо же терроризмге каршы бир финансированиянын признактары болсо, ошону укук коргоо органдарына беребиз. Бир, ошол основной биздин гана признакта. Бирок жана сиз туура айттыңыз, Шайлообек Карыбекович. Азыркы пирамидалар менен биз өз ыктыярыбыз менен уже бир жылдын артында алкагында күрөшүүнү толугу менен баштадык. Күрөшүү деп дагы мындай кавычка менен айтайын, анткени себеби биз негизи күрөшүп жеңип бүтөйүн дедиңерби? Мына Ихсан дегенди кармап бүттүңүздөрбү? Элдер ыйлап атат го. Мындай да, Шайлообек Карыбекович, биз күрөшүү дегенде биз баягы кылмышкерлердин артынан чуркап иштебейбиз. Биз анализ кылып, ошону укук коргоо органдарына беребиз. Анан алдын алуу иштерде, ошон үчүн могу пирамидаларды дагы биз өзүнчө признаки подозрительности деп ушуну разработка кылып, анализ кылып, түшүндүм. Пирамида болуп бириңер анализ кылып бергиле, кийинкиңер кармагыла, анан жазалалы, ошентип мамлекеттик бюджетти жок кылып эле ашыкча структураларды ачып атасыңар да. Өздөрү анализ кылса деле болот да аны укук органдар. Бул 17 жыл болду, аны анализ кыла албайт, анткени себеби мына мурун 2 жыл, 1 жыл барып пирамида бир 10-15 миң киши жабыр тартып, анан иш чара башталчу да. Биз азыр алдын ала көрүп уже могу жерден баягы финанс жакшы деп атпсыңар, рахмат. Рахмат. Суроолор барбы? Урматтуу депутаттар, суроолор жок. Анда эмесе комитеттин корутундусу баардыгыңыздардын колуңуздарда бар. Мыйзам долбоору экинчи окууга жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине экинчи окууга кабыл алууга сунушталсын. Добушка коем, добуш бериңиздер.
Рахмат. Мыйзам долбоору экинчи окууда. Как? Анда жети за. Чыңгыз Азаматовичтин добушу Нилуфар Якупжановдун бир каршы. Эрулан өттү. Кийинки маселе күн тартибиндеги урматтуу депутаттар, 2021 жылдын 8 апрелинде Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Венгрия өкмөтүнүн ортосундагы жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү эл аралык автомобилдик ташуулар жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору демилгечи Министрлер комитети транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Досалиев Акуналы Атамурдаевичте. Сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу Чолпон Алиевна, урматтуу депутаттар. 2021 жылдын 8 апрелинде Бишкек шаарында Венгриянын тышкы экономикалык байланыштар министри Петр Сиарто мырзанын 2021 жылдын 7-8 апрелинде Кыргыз Республикасынын расмий сапары менен алкагында Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Венгрия өкмөтүнүн ортосунда жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү эл аралык автомобилдик ташуу жөнүндө макулдашууга кол коюлган. Венгрия ыңгайлуу географиялык абалга ээ болгондуктан Европа жүк ташуу үчүн негизги каттамдар анын аймагы аркылуу өтөт. Бул макулдашуу Венгрия менен эки тараптуу кызматташууда маанилүү документтердин бири болуп саналат. Ушул макулдашуунун негизинде венгриялык тарап менен жүктөрдү жана жүргүнчүлөрдү эл аралык автомобилдик ташуу чөйрөсүндөгү мамилелер жөнгө салынат. Ата мекендик жүк ташуучулар үчүн жагымдуу шарттарды түзөт. Жана акырында Венгриядан жүк ташууларды көбөйтөт. Жана Европанын башка өлкөлөрүнө эл аралык ташуулар үчүн Венгриянын аймагы аркылуу транзитке шарт түзөт. Белгилей кетсек, бул мыйзам долбоору буга чейин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин биринчи окуусунан өткөн жана жактырылган. Жогоруда баяндалгандардын негизинде ата мекендик автотранспортчулар үчүн жагымдуу шарттарды камсыз кылуу жана ушул макулдашуунун күчүнө кириш үчүн зарыл болгон мамлекеттик жол жоболорду жүзөгө ашыруу максатында сунушталып жаткан Кыргыз Республикасынын өкмөтү жана Венгрия өкмөтүнүн ортосундагы жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү эл аралык автомобилдик ташуу жөнүндө макулдашуунун ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун колдоп берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Рахмат, урматтуу депутаттар. Кимде суроо бар? Суроо жок экен. Анда эмесе комитеттин корутундусун карасаңыздар. Мыйзам долбоорунун экинчи окууга жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинде экинчи окууга кабыл алууга сунушталсын. Добушка коем, добуш бериңиздер. Каршы жок. Кийинки маселе күн тартибиндеги согуштун куралдуу күчтөрүнүн ардагерлери жана ооруктагы эмгекчилер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору демилгечи Министрлер кабинети. Бул жерде докладчы алмаштык окшойт,
Кыргыз Республикасынын коргоо министринин биринчи орун басары Карасартов Алмазбек Огановичте сөз. Саламатсыздарбы, урматтуу Чолпон Алыевна, урматтуу депутаттар, коргоо министринин биринчи орун басары Алмазбек Карасартов. Мыйзам долбоору 1993 жылдын 22 январында көз карандысыз мамлекеттер сериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин Тажик Республикасы менен Афганистандын мамлекеттик чек арасынын тилкесиндеги кырдаалды турукташтыруу боюнча чаралар жөнүндө чечими боюнча тапшырма аткарган Кыргыз Республикасынын аскер кызматчыларынын социалдык кепилдиктерине байланышкан маселелерди жөнгө салуу максатында иштелип чыккан. 1993 жылы Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн өзүнчө аткычтар батальону Тажик-Афган мамлекетинин чек арасынын бир бөлүгүн кайтарууга алган. 1993 жылдан 1999 жылдары Тажик-Афган чек арасында Кыргызстандын 4000ден ашык аскер кызматчылары аскердик кызмат өтөгөн. Мурдакы СССРдын мыйзамдары менен интернационалисттик жоокерлер үчүн бекитилген жеңилдиктер Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 1992 жылдын 9 декабрындагы 603 номерлүү токтому менен Тажик-Афган чек арасынын коргоо боюнча интернационалдык милдеттерди аткарган Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн бөлүктөрүнүн өздүк курамына жайылтылган болчу. Кийин 1996 жылы согуштун куралдуу күчтөрүнүн ардагерлердин жана ооруктагы эмгекчилер жөнүндө мыйзамы кабыл алынды. Анда жеңилдиктерди ыйгаруучу адамдардын категориясына өзгөрүүлөр киргизилип, бирок жогоруда аталган аскер кызматчылар бул мыйзамга кирбей калган. Бул учурда биздин аскер кызматкерлер тапшырманы аткарууну улантылган. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн чечимдери жогоруда аталган мыйзамга ылайык келтирүү максатында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2006 жылдын 16 майындагы 357 токтом кабыл алынып, бул токтом менен 603 токтом күчүн жоготкон. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын коргоо министрлигинин каттоосунда Тажик-Афган чек арасына кайтарууга катышкан 2401 адам турат. Мындан сырткары Тажик-Афган мамлекеттик чек арасына кайтарууга катышкан 1000ге жакын аскер кызматкерлери күч жана укук органдарында кызмат өтөшөт. Тажик-Афган чек арасында тапшырмаларды аткарган жоокерлердин коомдук бирикмеси, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары алардын статусун согуштун куралдуу күчтөрдүн ардагерлери жана ооруктагы эмгекчилер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөрүүлөрдү киргизүү менен ошол өзгөрүүлөрдү сиздерди колдоп беришиңиздерди өтүнөбүз. Рахмат, баяндама бүттү. Суроо Шайлообек Каныбековичте. Рахмат, урматтуу Чолпон Алыевна. Менин суроом буну колдоп беребиз. Бирок кошумча мына коргоо министринин орун басарымын деп атпайбы, биринчи ошого суроо берейин деп аткам. Бүгүнкү күндө мына военкоматтар, аскерге кабыл алуу кандай болуп жатат? Мына аскерде кызмат өтөгөндөр боюнча мага каттар келди да, ал жерде жазып атат, биз ата-энелер ошол балдарыбызга барып туруп бир күн алар менен чогуу калсак, ошондо дейт ата-энелерге 1 жылда 1 кезек келет экен деп сунуш берип атат. Анан эми ушул аскерде жүрүп мындай жан бергендер бар да бүгүнкү күндө. Ошолор дедовщинанын күчтүү болуп аткандан болуп атабы же кандай жетишсиздиктерден болуп атабы? Себебин айтып бере аласызбы? Бүгүнкү күндөгү аскер абалыбыздын. Урматтуу Шайлообек Карыбекович, бүгүнкү күндө аскерге чакыруу пландын негизинде жана мыйзамдын негизинде эч кандай мындай токтотуулар болгон жок. Коюлган бардык пландар ошо пландын негизинде аскерге чакыруулар болуп атат. Кечиресиз, сөзүңүздү турласаңыз, токтотууларды сурабадым. Мен наоборот чакырууларды күчөтөлү, альтернативный деп башка улуттун өкүлдөрү келбей аткан жана тандап чакырып атасыздар деп бир нече жолу мына коопсуздук комитетинде мен айтып жүрөм. Токтотуулар эмес.
тескерисинде жанданып атабы, тандабай чакырып атасыздарбы? Же депутаттын, министрдин балдары барбай, бүт эле кетменчинин балдарын чакырып атасыздарбы деген майында айтып атат. Военкомат боюнча. Ал боюнча тилекке каршы мына сиз айткандай көрүнүштөр жок эмес бар. Ал боюнча кыскартуу боюнча жумуштарды алып барып атабыз. Ал эми мыйзамга ылайыктуу ар бир жаранга биз өздөрүнө укуктарына ылайык мүмкүнчүлүктөрдү берип атабыз. Үй бүлөлүк шартына байланыштуу альтернативдик кызматка келип атат. Ал эми анык аскер кызматына келип атат. Бул боюнча биз жумуштарды улантып атабыз. Демек, мурунга караганда жанданды десек болот, туурабы? Туура айтасыз. Асынып алуулар, атылып алуулар эмне үчүн көбөйүп атат аскерлердин арасында? Эми статистикага токтолуп келсек, азыр биздин маалымат боюнча мурдакы 5-10 жылга караганда ушундай тез көрүнүштөр мына азаюу болуп атат. Урматтуу кимсиз, полковниксизби? Полковник. Урматтуу полковник, сиз статистика 10 жылдын мурунду эмне кыласыз? Мына жакынкы жылдарда эле мына ата-энелер ыйлап атпайбы? Ошол жөнүндө айтсаңыз, бир адам болсо дагы статистика да эмне кыласыз? Статистика азайды, нормально болуп атат деген ол туура эмес. Эмне тамак аштан кыйналып атышабы, кийим кечектенби же так мындай айтып койсоңуз? Биздин анализдин негизинде тамак аштан жана кыйынчылыктар болгон жок, кийимден кыйынчылыктар болгон жок. Эми бул жерде биз токтоло кетсек, ошол аскерге чейинки даярдыктарда да болуп атабы деп эсептейм, мектептерде. Психологиялык жактан даяр эмес болуп атышып турганда, туурабы? Андан кийин мына биз бардык ушул терс көрүнүштөргө токтоло кетсек, бул баягы толук эмес үй бүлөлөрдөн болуп атат да. Ошондуктан мына психологиялык туруктуулугу жактан дагы болуп атабы деп эсептеп атабыз. Бул боюнча биз жумуштарды күчөтүүдө алып барып атабыз. Ийгилик, биз өткөндө бюджет каралып атканда дагы айтканбыз, быйыл кыргыз аскери менен кыргыз маданият спортуна көңүл бурулуш керек 23-кө деп. Ийгиликтерди каалайбыз. Тажик, Афгандын ардагерлери дайым эле кайрылып жүрөт Чолпон алайында. Бул мен ойлойм, бул баягы алдыңкы баатырларды даңктасак, колдосок, анан келечек муунга бир тарбия болобу эле деген маселе. Бирок өкмөттүн бюджетинен канча кетет экен? Макулдук болду финансы министрлиги тарабынан? Өкмөттүн өкүлдөрү барбы? Макулдашуулары болду. Финансовый министрлиги менен бюджетке 81 миллиондон ашык акча жылына айнабы дополнительно керектелет экен. Ал боюнча макулдашуулар болду. Жылынабы, айнабы? Жылына болсо жакшы. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Айбек Жапаровичте. Рахмат, Чолпон. Урматтуу баяндамачы. 3401 адамга жылына 2000 сомдон турабы? 3401 адамга жылына 2000 сомдон болгондо ошо 81 миллион болот экен. Ошону айтып жатасыз, э? Ошону айтып жатам. Ошол жерде Тажикстанга качкандар барбы, жокпу? Баткен, Тажикстан боюнча. Ал боюнча Баткен окуясында катышкандар да бар. Биз эми азыркы бүгүнкү убакта, урматтуу Айбек Жапарович, бүгүнкү убакта 2400 азыр бизде учетто катталган. Бардыгы биз азыр 3400дөй адамды берип атабыз. Анын ичинен азыр ушул 2400-дүн ичинен 1000дей адам бул башка күч түзүмдөрдө кызмат кылат бүгүнкү убакта. Негизи кыргыз армиясын биз колдошубуз керек. Туура бул маселени колдошубуз керек барбыз, урматтуу депутаттар. Мен колдойм жеке. Жана ошондой эле жогоруда мен коллегам туура нерселерди айтып кетти. Биз кыргыз армиясын күчөтүшүбүз керек. Ар бир биздин өсүп келе жаткан балдарыбыз кимдин баласы болбосун, президенттин баласы болобу, депутаттын, министрдин баласы болобу, сөзсүз түрдө ден соолугу жарай турган болсо, бул аскерге баруу боюнча дагы бир жакшы мыйзам жазып кетсеңер, биз колдоп берсек, сунуш берсеңиздер. Ошондой болуш керек да, негизичи. Өзүңүз жогоруда айтып кеттиңиз, жалаң эле ушул кээде ушу кыйналып калган семьялардын балдары барып ушундай болуп калат депчи. Эмне үчүн башкалар барбайт? Менин ушул сунушум, урматтуу Чолпон, ошону дагы кошуп кетсек корутундусуна. Рахмат.
жылына 2000'den ар бир катышуучуга болуп атат, ошондо жылына макулдашылды. Рахмат. Кийинки сөз Миргүл Өмүрзаковнада. Рахмат. Урматтуу баяндамачы, менде мындай суроо бар да, эмне үчүн ушунча жыл өтүп, мындай айтор алганда 20 жылдан кийин бул маселе көтөрүлүп жатат? Урматтуу Миргүл Өмүрзаковна, бул биз ушул 20 жылдан бери кайрылып келгенбиз. Бизге дагы мына ушул ардагерлер дагы кайрылып келген. Эми бюджеттин тартыштыгына байланыштуу деп Министерство финансов макулдашуудан өтпөй, мен ойлоп атам, ушу бүгүнкү күнгө келип ушул вопрос чечилип атат да. Биз башта эле кайрылганбыз. 20 жыл мурун кайрылганбыз. 20 жылда бүгүн чечилип атса, анда чоң утук экен, биз колдойбуз биринчиден. Анан сизге учурдан пайдаланып дагы бир суроо берип өтөйүн деп атам да. Жалпы жыйында кайрылган элем Баткен областы боюнча Лейлек районунда контракттык негизде аскер кызматын өтөөгө биздин жарандар кечээки Тажикстан менен болгон окуядан кийин көпчүлүгү өздөрүнүн ошол арыздарын берип жаткандыгы боюнча кайрылганда, бирок ошондо кабыл алууда аябай татаалдыктар жаралган. Текшерүүлөр Баткенге жөнөтүп, Ошко жөнөтүп, билесиздер, азыркы күндө биздин лейлектиктерге Баткен Ошко барып келүү өзгөчө мындайча айтканда ыңгайсыз жана татаалдык жаратат да. Ушуну чечип берүү боюнча кайрылган элем. Анан мобилдүү адистерди Разаков шаарына, Лейлек районуна алып келип, ошол жерден кабыл алуу жүргүзсөңүздөр деп. Ушул маселе кандай чечилди? Миргүл Өмүрзаковна, сиздин сурооңуз аскер кызматына кабыл алуудагы аскер кызматкерлер боюнча болобу, тактап алсам? Контракттык негизде. Контрактниктер боюнча. Эми бүгүнкү күндө контрактниктерди кабыл алуу боюнча эч кандай маселе жок. Бардыгы эле ошол кайрылуу болгон жарандардын бардыгын эле военкомат аркылуу чакырылып, ошол тиешелүү аскер бөлүктөргө жеткирилүү уюштурулууда. Жок, ошол кабыл алууда кыйынчылык болуп атат. Адистерге сиздер Баткенге, Ошко жөнөтүп атпайсыздарбы? Лейлектиктердичи. Ошону именно Лейлекке мобилдүү адистер өздөрү келип кабыл алсын деген талапты коюп суранган элем. Демек чечилген эмес турбайбы? Бул жерде бир гана медициналык кароо болушу мүмкүн. Бул боюнча сиздин сунушуңузду кабыл алдым. Бул боюнча биз ошол убагы менен ошол медициналык кызматкерлерди ошол сиз айткан районго жеткизип, ошол жерде биз жеңилдетүүлөрдү берүүгө аракет кылабыз. Качан аракет кыласыздар? Эми бул боюнча биз квартал же болбосо 6 айларда бир жөнөтөбүз. Жылына бир жолу бизде медициналык кароолор болот. Ошол убактарда же болбосо кварталда биз жөнөтөбүз. Эми биздин мисалы үчүн жаман айтпай жакшы жок дейт. Кошунабыз мындайча айтканда эшикти каккылап турган учурда 6 ай 1 ай деген өзгөчө узун убакытта. Ошондуктан сиздер кыска убакытта азыркы күндө кабыл алуу болуп атат да, туурабы? Туура. Кабыл алуу болуп аткандан кийин кыска убакытта чечишиңиздер керек. Эмне үчүн 6 айлап 1 жылдап? Бул сиздин сунушуңуз боюнча дагы бизде нормативный правовой актыларга өзгөртүү киргизүүгө сунуштарды беребиз. Кабыл алуу боюнча. Бериңиздер жана кыска убакытта ушу чечип бериңиздер. Рахмат. Рахмат. Суроолор бүттү. Анда эмесе комитеттин чечимине көңүл бурсаңыздар. Мыйзам долбоору жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде экинчи окууга кабыл алууга сунушталсын. Урматтуу депутаттар, добушка коем, добуш бериңиздер. Добушка коем. Каршы жок. Анда экинчи окууга жөнөтүлдү. Сизге рахмат, отура берсеңиз болот. Күн тартибиндеки 6-чы маселе. 2022 жылдын 1 апрелинде Ош шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети менен Өзбекстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы Өзбекстан Республикасы тарабынан Бабур атындагы Ош мамлекеттик академиялык өзбек музыкалык драма театрынын имаратын реконструкциялоо жана жабдуу боюнча иш жүргүзүү жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору демилгечи Министрлер Кабинети
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты боюнча министрликтин биринчи орун басары же орун басарыбы? Надырбеков Союзбек Надырбекович. Сиз ордуңузда эле отуруп айта бериңиз. Кичине бут ооруп атыптыр, урматтуу депутаттар. Отуруп баяндама кылсаңыз болот. Мыйзам долбоору биринчи окууда каралып атат, урматтуу депутаттар. Саламатсыздар, урматтуу Чолпон Алыевна, урматтуу депутаттар, кесиптештер. Бабур атындагы Ош мамлекеттик академиялык музыкалык драма театры Борбордук Азиядагы эң байыркы театрларынын бири болуп эсептелинет. Бабур театры 1918 жылы элдик комиссарлар кеңешинин чечимине ылайык профессионалдык ишмердүүлүгүн баштаган. 34 жылы театрдын коллективи Ленинград, Москва, Ташкент шаарларында гастролдорго катышып, театрлардын репертуарларын Фархат менен Ширин, Лейла, Маржун жана башка өзбек пьесалары менен эң башталышында түзгөн. Уруксат берсеңиздер, башында кыскача бир бул театр боюнча тарыхына токтоло кетип туруп, учурун айтып берсек, 34 жылы театр Москвадагы гастролдорго катышкан. Өзбек СССРинин Борбордук агартуу комитетинин председателі Юлдаш Ахунбабаевнанын чакыруусу боюнча 34 жылы театрдын коллективи Ташкентке алдыңкы пактачылардын митингисинин катышуучуларына арналган чоң концертке катышып келишкен. Уркуя той алдындагы машакат, сүйүү, жаз жана шайтан спектакльдер үчүн 78 жылы СССР элдеринин театралдык искусствосунун жана драматургиясынын бүткүл союздук 2 фестивалынын жыйынтыгы боюнча театр СССРдин Маданият министрлигинин, СССР жазуучулар союзунун жана СССР Маданият кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук комитетинин ардак грамотасы менен сыйланган. 70-80 жылдары театр СССРдин театралдык зоок мекемелеринин бүткүл союздук кароо сынагында 3 жолу 2 жана 3 орундарды ээлеп СССРдин Маданият министрлигинин Өзбек жана Кыргыз СССР жогорку советтеринин ардак грамоталары менен сыйланган. 90 жылы театрдын 60 жылдык марекеси белгиленген. Кыргызстандын жогорку жетекчилигинин жана Өзбекстан Республикасынын маданият жана искусство ишмерлеринин катышуусунда чоң салтанаттар өткөрүлдү. 92 жылы Ош Өзбек театры Бабур атындагы Ош Өзбек музыкалуу драма театры болуп өзгөрүлгөн. Кыргыз Республикасынын театралдык искусствосунун өнүктүрүүгө кошкон зор салымын эске алып, 2004 жылы Бабур атындагы Ош облустук Өзбек музыкалык драма театрына академик деген статусу берилген. 2006 жылы Кыргыз Республикасынын Маданият маалымат министрлигинин чечими менен театрга мамлекеттик театр статусу берилген. Мына коллектив өзүнүн түзүлгөн жылдарына өзбек, орус, тажик, кыргыз жана башка дүйнөлүк классиктердин эң популярдуу чыгармаларында ошондой эле дүйнө элдеринин азыркы драматургиясында кайра каралып 600дөн ашык чоң спектакльдер коюлган. Бүгүнкү күндө Ош облустук Бабур театрында Ош мамлекеттик өзбек музыкалуу драма театрынын чыгармачылык потенциалы абдан зор. Кыргызстандын 3 эл артисти, 12 эмгек сиңирген артисти бар. Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосундагы эки тараптуу кызматташуунун деңгээлинде маданиятты жана искусствону мындан ары өнүктүрүү үчүн 2022 жылдын 31 мартында 169 өкмөттөр аралык макулдашуу түзүлүп, ага ылайык Кыргыз Республикасы менен Өзбек Республикасынын ортосундагы эки тараптуу кызматташтыктын деңгээлинде маданият жана искусство реконструкциялоо жана оңдоо иштери башталган. Ош облустук Бабур атындагы Ош мамлекеттик өзбек музыкалуу драма театры Өзбекстан Республикасынын номер 12 трест жоопкерчилиги чектелген коому менен 21 жылдын 3 сентябрында жалпы реконструкциялоо иштери башталды. Мына азыркы учурда бул куруп түзөө иштери 80%га бүтүп калды. Негизи эле бул 31 августка чейин оңдоп түзөө иштери жыйынтыктала турган планда бар болчу, бирок эки премьер-министрдин жолугушуусунан соң кошумча курулуш иштери курулуу чечими кабыл алынып, бул Өзбек маданий борбору кошумча курула турган болуп, ошонун жыйынтыгы менен бир аз мөөнөтү узарып кетти. Мына бул жылдын 2022 жылдын аягында буюрса жыйынтыктап ачылуу алдында турат. Жалпы бул иш-чара реконструкцияга каржылоонун алдын ала суммасы Өзбек тарабынын республикасынын бөлүнгөн. Бул жалпы 10 миллион АКШ долларын түздү. Жалпы Бабур театры боюнча биздин маалыматыбыз.
Рахмат, урматтуу депутаттар. Суроолор барбы? Шалибек Карыбекович. Рахмат, Чолпон Алыйна. Сиз эми бул Маданият министрлигинин орун басары болуп атасызбы? ооба. Суроолорго жооп бере бересиз, Маданият министри келсе жакшы болот эле да? Биз Убактысы жок бекен? министр башка жолугушууда болуп калып, бул тармакты тейлеген министрдин орун басары азыр социалдык комитет менен түштүк региондо болгондуктан мен келип ордуна маалымат берип Спорттон келип калдыңыз, э? Мен жаштар саясаты боюнча. Жаштар саясатынан. Драмды түшүнө бересиз. 10 миллион акча Өзбекстан тараптан бөлүндү, 10 миллион доллар. Ооба. Азыр сиздерге дагы ушул Бабур театр боюнча мен маалыматым бар. Ал жерде директор болуп Гор кеңештин депутаты иштеп жүргөн. Өткөндө мен атыма да кат келди. 4 штат кошуу боюнча. Ал жерде мисалы гимнастика же болбосо сууга сүзүү деп ачып туруп группаларды, бирок алардын үйрөтүүчүлөрүн кошпой койгон да. Мындай салыштырып айтып атам, Маданиятта ошол комузчуну, бийчини ачса, бирок ошол штаттарды кошпой койгон. Ушул боюнча Маданият министриге кат кетти эле, чечилди ушул. Шалибек Карыбекович, биз уруксат берсеңиз буну тактап туруп, мен сизге билбейсиз, бирок келип аласыз да комитеткечи. Кандай бул 2 ай болду уже. Биз тактап сизге маалымат берип коелу. Бүгүн тактап беребиз. Кат жүзүнө берип коюңуз анда, э? Анан эми бул сиздин максатыңыз буну быйыл бүтүрүш керек болуп атабы, реконструкциясын? Сураганыңыз. Ооба, 80% негизиле бардыгы бүтүп калды. Көп моменттери бүтүп калды. Мына сахна иштери, звукотехнология, светотехнология, мына ушулар гана калды да. А калгандары мына көбүнесе бүтүп калды, жыйынтыкталып баратат. Биз Маданиятты колдойбуз, Чолпон Алыйна. Спортту колдойбуз, бирок Маданият министри же орун басар келип жүрсүн өзүчө. Рахмат. Дагы суроолор барбы? Адахам Кимсанбаевичте сөз. Мен сүйлөбөй эле коеюн деген, урматтуу кесиптештер, сүйлөгөндөн пайда жок. Бирок чыдабай кететкенсиң, баары бир чыдабай кетесиң. Биздин жогорку кеңешке бул авир алып келбейт, бүткөн ишти алып келип туруп ратификация жасаш. Бул иш башталганга чейин келиш керек. Бул иш ушундай баштаган атабыз, кандай дейсиңер, ушундай ниетибиз бар деп келиш керек. Баарын бүтүрүп койдук, жакында лентасын кыркабыз деп бизге келбеш керек, айланайындар. Мен түшүнбөйм, таптакыр түшүнбөйм, ушундай мамилени эмнеге алып келет бизге дейм да, ушу жогорку кеңеш кайда кетмегелиңер дегендей кылып алып келет. Мына азыр ратификацияга деп алып келип атат. Декабрда ишке берсек деп атабыз дейт. Демек биздин макулдук жок эле, ратификациясы жок эле, иштердин баары бүтүптүр да. Бүткөн ишке биздин кандай тиешебиз бар, ошол суроого жооп берип койсо? Жооп бериңиз, Союзбек Надырбекович. Жалпысынан бул жумуш эки өлкөнүн жетекчилиги менен кабыл алынган иш. Мага десе ким менен кабыл алынсын? Эреже деген эреже. Экөө кабыл алса, биз жогорку кеңешти жок эле жасай бербейсиңер. Эмне келдиңер бизге ратификация кылып берилүүгө? Азыр келүүдөн эмне максатыңар бар? Бүтүптүр да, баары бир бүтүптүр, иштердин баары бүтүптүр, келишимди өзүңөр түзүпсүңөр. Акча бөлүнүптүр, реконструкция болуптур. Декабрда салтанаттуу түрдө ачат экенсиңер, Шатыраш Атман кол чаап. Эмне кереги бар ага ратификация? Биз азыркы процесс боюнча айтып коелу дедик. Андан соң бул ошо эрежеге ылайык ошо ратификацияны өткөрүү маселеси көтөрүлүп атат. Ошон үчүн силерге маалымат бердик. Ким көтөрүп атат муну? Биздин министрлик кабинети, биздин министрлик. Урматтуу кесиптештер, сиздер түшүнүп атасыздарбы мен берген суроону? Баары бүтүптүр да. Процедурный кечиресиңер, урматтуу Адахам Кимсанбаевич. Бул маселе боюнча бизге макулдашууга комитетке келген. Билем. Биз колдоп бергенбиз. Туура. Макулдашууну. Туура. 5 миллион доллар деп келген. Туура. Азыр эми сиз урматтуу баяндамачы 10 миллион деп айтасыз. Өзгөртүүлөр киргизилдиби? Мен айтарым бул биринчи жолу келген жок да, экинчи жолу келип атат. Биринчиден макулдашуусунда колдоп бергенбиз бир добуштан. Ар бир суммасы менен эсимде, эмне деген жоопторду бергени да эсимде. Мен ошон үчүн азыр менде суроолор көп. Бизде
өзбек тарап башында 5 миллион доллар бөлінген. Анан біз ошол негизинде тиги драма театрдын өзүн гана ачмакпыз, бирок кошумча жана жогоруда белгилеп кеткен өзбек маданий борборундагы кошумча курулуштардагы эске алынып, кийин эки премьер-министрдин сүйлөшүүсүнүн негизинде бул курулуш иштери кеңейтилди да, ошон үчүн 10 миллион доллар. Урматтуу баяндамач, сиз мына туура баяндасаңыз жакшы болот да. Бул маселе бизге келген комитетке, биз колдоп бергенбиз. Ошол жерде өзгөрүүлөр болуп атат. Ошол боюнча ошону ратификация кылып бергиле деп келип жатабыз десеңер, бизге түшүнүктүүрөөк болот да. Жок. Макулдашууга келгенде биз колдоп бергенбиз. Айбек мырза, таптакыр туура эмес. Ал парафирование деп коет. Ал шартын гана айткан, биз ратификация кылган эмеспиз. Бул макулдук берүү. Макулдук бергенбиз. Ошол макулдук берүү, ал ратификация эмес. Бул ошондой процедурадан өтүү керек. Экинчиден, мен ошондо эсиңерде болсо, урматтуу кесиптештер, айткам. Бул рамочный келишимдин өзгөртүү түзөтүүлөрү кирип кетиши мүмкүнбү жогорку кеңешсиз деп. Себеп мен билем деген кошуналар кийин сөзсүз бирдемени кыстарат деген маселе койгонмун. Кыстарат бул жерге деп. Кыстарат деген сөз ушул. Кыстарылып кетти. 5 миллион алып тур, ошна муну 10 миллион кылып барабыз. 10 миллион боюнча бизден келишимге алган эмес. Бизден макулдашуудан өткөн эмес бул процедура. Ошондуктан бирөөгө жаман көрүнүп, бирөөгө жакшы көрүнүп, ушул жерде кайра айтып атканым ушул туугандар. Мына кечеки кемпирабад боюнча дагы бир нерсени кыстырып кетти, ошого болбой туруп колдоп бердиңер. Жогору жактан сууну колдой албайсыңар, колуңарды, бутуңарды байлап койду, чуркап келип добуш бердик. Бул кыстарылып кетти деп айттым мен, кыйкырдым, кыстарылып кетти ушул нерсе. Дал ушул мына сиздерге ачык айкын сабак. Башында 5 миллион деп мына жерден макул болуп койгула деди. Макулдаштык, маданиятты колдойлу деп. Мына азыр эми баары бүткөндөн кийин кечирип коесуңар, ал жерде 10 миллион эле деген сөз чыгып атат. Кайда кетти ал 5 миллион? Сиз айтыңызчы, ошо кошумча эмнелер чыгып кетти дагы, эмнелер курулуп кетти, айтыңызчы. Алихан Самбаевич, уруксат берсеңиз, мен бунун баарын тең тактап сизге кат жүзүндө мен такталгандан кийин келишиңер керек бул жерге. Тактаганын кажети жок мага. Мен такталып, мен ошол жерге такылдап жооп берем деген киши келиш керек ушул жерге. Сиз билбейсиз, анан билбегенден кийин мен сизди эч капа кылгым келбейт, жигиттер, туура түшүнгүлө. Бирок силер айтышыңар керек, айтканга эркиңер жетиш керек. Урматтуу министр мырза, мен спортту тейлейм. Мен театрга жумушум жок. Мен балетти түшүнбөйм, мен симфонияны түшүнбөйм. Мен күрөштү түшүнөм, мен штанганы түшүнөм, мен жеңил атлетиканы түшүнөм. Ошол жака жиберишиңер. Жиберсе эле келе бересиңер, туугандар. Балдар андай болбойт да. Анан келип алып, могу жерде айткан эле кишини жаман көрө бересиңер. Айткан кишини душман көрө бересиңер. Жакшы эмес мына. Өтө жакшы эмес. Мен кийинки суроолорду бергим келип атты эле. Мына репертуарга кандай таасири тиет мунун? Туугандар, репертуарга кандай таасири тиет, билесиңерби ушуну? Ким аныктайт репертуарды? Союз мырза. Репертуарды көркөм кеңеш аныктайт. Кайсы жерде жазылган ошол? Биз маданият министрлигинин жобосунда. Кечирип коесуңар, жобоңарды кечирип койгула. Мана биздин Бишкекте кыргыз улуттук театрларга элчилер каражат бөлөт дагы. Алтай театрын коюшат, Иран театрын коюшат, Кытай театрын коюшат, Тажик театрын коюшат. Эмнеге? Себеп алар каржылайт. Айтайын деген сөздөр көп, түшүнүп атасыңар, баарыңар мен айтайын деп айтпай атам, баарын түшүнүп турасыңар. Мен сунуш киргизем, конкреттүү түрдө сунуш. Бул келишимдердин шарттары өзгөрүп кеткендигине байланыштуу толук түрдө маалымат алганга чейин бул маселени токтотуп туруу зарыл. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Шалибек Карбековичте. Чоң рахмат Чолпон Алыевна. Урматтуу Союз мырза, сиз чынында жаштарды жакшы, жаштар саясатын жакшы алып кетип атасыз, иш-чараларды уюштуруп атасыз.
Бирок мына маданиятты алып келгениңиз туура эмес болуп калыптыр. Мен дагы Адахам Кимсанбаевичке кошулам. Муну аркага кайтарып, министр өзү келсин. Ошо 5 миллион доллар каяктан кошулуп кетти, биз өзүнө суроо берели. Анан мынау маданият министрине дагы башка маданият боюнча суроолорубуз бар. Ошону менен кошо даярданып келсин. Адахам Кимсанбаевич, сизди биз душман көрбөйбүз, сизди сыйлайбыз. Сиз эң тажрыйбалуу депутатсыз, легендардуу парламентте жүргөнсүз. Сизди баардык эле депутаттарды өзүңүзгө ала бермең, биз жакшы сыйлайбыз. Кемпирабад боюнча кандай нени кыстарып кетти биз билбеппиз. Биз эки мамлекеттин достугу, коопсуздугу үчүн колдоп бердик. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, дагы суроолор барбы? Айбек Жапаровичте сөз. Баяндамачыда. Баяндамачы сизге суроом да. Эгерде биз аз карабай койсок, кайтарып койсок, сиздер аз 5 миллион доллар алдыңар да туурабы? Же 10 миллион алып койдуңарбы же? Бизде курулуш иштери акча бөлүнүп, курулуш иштери азыркы учурда активдүү жүрүп жатат. 10 миллион доллардын бардыгы бөлүнгөн деп. Ратификация болбой туруп кандай бөлдүңөр? Биз уруксат берсеңиз, ошону тактап туруп биз айтып коелучу. Негизи ратификация болгондон кийин бөлүнүш керек да. Менин билишим боюнча бизге ошол билгенден макулдашууга 5 миллион доллар деп келинген. Негизи бул иш-чара жакшы. Мисалы Ош шаарына курултат, ошо Ош шаардык округтан шайланып келгем. Ал керек чындыгында. Да кошумча корпустар курултат. Негизи керек. Бирок биз мыйзамдын рамкасынан чыкпашыбыз керек да. Биринчи ратификация болгондон кийин анан баштасаңар болмок. Толук маалымат. Мен дагы жогорку айтылган коллегаларыма кошулам. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, дагы суроолор барбы? Суроолор бүткөн болсо, анда азыр Адахам Кимсанбаевич менен Шайлообек Карыбековичтин берген сунушун добушка коем. Кайтаруу боюнча деп аттыңызбы? Токтоп коесузбу же кайтаруу боюнча же Мына жерде биздин кесиптештерибиз койгон суроолордун бүтүндөй баарына толук кандуу жооп алганга чейин. Кийинки жумада даярдап береби, кийинки жумада карап берели. 2 жумадан кийин даярдап келеби, ошондой карайлы. Бул деген урматтуу кесиптештер, 5 миллион доллар деген бул оюнчук эмес да. Бул оюнчук эмес. Кайда кетти, эмне курулуп кетти, ким тарабынан макулдук берилди, мына ушул суроолорго биз толук жооп алышыбыз керек. Биз себеп жоопкерчиликти биз алып атабыз. Биз жоопкерчиликти албай турган болгондо булар өздөрү билип эле жасап коет эле. Ошон үчүн толук кандуу жоопторду алганга чейин деп эле коелу. Качан даяр болсо, ошондо келишсин, маселе жок. Албетте, эми азыр берет сиздер берген сунушту мен добушка коем, бирок бир нерсеге бир көңүл буруп койсок да, бул маселе уже бүтүп 80% бүтүп калган, урматтуу депутаттар. Туура түшүнүшүңөр керек да. Анан кийин Өзбекстандан келген акча, бул Өзбек мамлекетинен келген акча. Анан кийин эми азыр кайтарып койгон менен эмки жумада деле ушул эле сөздөр менен кайра келишет. Эмнени оңдоп келишет да? Ошону ойлонуп туруп анан бир добуш берсеңиздер. Анда эмесе азыр Адахам Кимсанбаевич менен Шайлообек Карыбековичтин азыр эми неме өтсө мен ошентип айтабыз. Добушка коем, кайра кароо боюнча бүгүнкү күнү калтырып, артка жылдыруу боюнча. Ушундай да, Адахам Кимсанбаевич. Кийинки жумага чейин деп добушка коем, добуш бериңиздер. Макул. Биз каршыбыз, экөөбүз. Маселе өттү. Анда болсо кийинки жумада качан даяр болсоңор кайра келесиздер. Бирок министрдин өзүнүн катышуусу менен докладчик министр болот. Рахмат, урматтуу депутаттар. Анда кийинки маселеге өтөбүз. Кийинки маселебиз КМШП Чыңгыз Айтматов атындагы акчалай сыйлыктын 2023 жылга бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтом долбоору. Бул жерде докладчы мен экенмин. Бул жерде суммасын 1 миллионго
деп суммасын өзгөртүү боюнча токтом болуп атат. Урматтуу депутаттар, ушуну колдоп койсоңуздар жакшы болот эле. Башта Улукбек айтып койчу. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Бул негизи Чыңгыз Айтматов атындагы акчалай сыйлыгы бир нече жолу өзгөрдү. Эң башында 30 000 доллар болчу, андан кийин 20 000 доллар, андан кийин 1 миллион сомго түшкөн. Азыркы учурда жакын арада Өзбек тараптын кызматкери алган 1 миллион сомду. Азыр 23 жылга буну бекитүүгө чыгарып атабыз. Ошол эле 1 миллион сом. Ызы чуу болгон баягы сыйлыкта билесиздер. Ошону азыр миллион сом боюнча токтом долбоору Жогорку Кеңештин. Макул болсоңуздар добушка коеюн. Суроолор жок да, Анда добушка коем Жогорку Кеңештин токтом долбоорун. Добуш бериңиздер. Ким макул? Каршы жок. Кийинки маселе Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин айрым токтомдоруна өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтом долбоору. Бул маселе Бул маселе боюнча Ата журт Кыргызстан парламенттик фракциясынын лидери Бакыт Сыдыковдун башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу комитеттен чыгуу боюнча улук Парламенттик делегациядан бирөөнөн экинчисине алмашып атат. Ошол себепке байланыштуу каты бар. Каттар баары тең сиздерге таратылган. Ошонун негизинде токтом долбоору сиздердин сунушуңуздарга таратылды. Эч кимде эме жок да, каршылык жок да бул боюнча. Анда добушка коем токтом долбоорун. Ким макул? Каршы жок. Рахмат. Бул жерде ар кандай маселелерге келдик, урматтуу депутаттар. Бул жерде өзүңүздөр бир карап койсоңуздар, ошо ар түрдүү маселелер боюнча. Нурлан Азыгалиевдин сунушу бар экен. Корея Республикасынын жараны Кыргыз Республикасындагы не дейт? Хиппокрестер деген коомдук кайрымдуулук фондунун уюштуруучусу Ли Хужванды Ада грамота боюнча. Мына эмне өтүп кеттиби? Эл аралык иштер коргоо биздин комитетке тиешелүү Евро биримдик Кыргызстан парламенттик кызматташтыгынын 15-чи комитети өтүп кеттиби бул маселе? Кийинкиси болсо керек. Ар кандайларга өтүп кеткенден, ар кандай өз негиз аягында да. Бул кандай долбоор сунушталыптыр? Өттү го бул азыр. Жок, бул Бакыт Сыдыков боюнча да. Өттү. Бакыт Сыдыковду алмаштырып атат. Жок, Бакыт Сыдыков эмес. Бул Евро биримдик Кыргызстан парламенттик кызматташтыгынын 15-чи комитетинин ишине катышуу үчүн Кыргыз Республикасынын Брюссель шаарына жиберүү жөнүндө маселе турат. Будан кийин карайбыз азыр. Ар кандайдан кийин. Же биринчи ушуну карап тургандан кийин. Бул каралыш керек да, ар кандай деген маселе акырында да. Мага жазылып берилиптир да, кечирим сурайм сиздерден. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коопсуздук боюнча комитеттин чечиминде мындай болуп жазылып турат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин төмөндөгү курамынын делегациясы, бул болсо тиги Бельгияга бара турган иш сапары тууралуу токтом долбоору болуп атат. Лурова, Ынтымак парламенттик фракциясынын Абиров, Мекенчил депутаттык топ Алиев, Ишеним фракциясы Култаева, Ата журт Кыргызстан парламенттик фракциясы Молдобекова, Альянс Мураталиев, Ишеним Сарбагышев, элдик депутаттар тобу Ташиев, Мекенчил топтор. Булардын бардыгы биригип Бельгия королдугуна иш сапары боюнча баруу боюнча 11 ноябрда. Жок, 7 декабрдан 9. 7 декабрдан 9 декабрга чейин Брюссельге. Суроо. Иш сапары менен барышат экен. Суроо. Суроо. Кимге беребиз?
Вам? Сіз мындай ошо топты түзүп атканда кандай принциптер болду дейм да. Мына мекенчилден 2 депутат, ишенимден 2 депутат, бүтүн Кыргызстандан бирөө да жок. Бул кандай принцип менен силер түзөсүңөр бул комиссия курамды? Здесь принципа не было, я не составляла состав делегации. Это в самом начале, как сами депутаты записывались. А бизден эч ким жок бекен ошондо бүтүнөн? Силерден эч ким жок. Сиз ушуну кандай дейсиз? Это международный отдел, как нам принесли эту делегацию. Муну кандай деп түшүнсө болот? Бул адилеттүү Состав деп мы не түшүнсөк сами болобу? составляли, да. Муну адилеттүү деп түшүнсөк болобу? Кечиресиңер, бул мындай болушу мүмкүн да. Группа дружбада барлар гана кириши мүмкүн. Биз ар бир Сиз Улукбек жооп берип койсоңуз. Депутаттар, мен азыр эмеге Улукбекке берейинчи сөздү. Урматтуу Адахан Кемсанбаевич, негизи 13 парламенттик делегация бар. Эң башында комитеттин төрагасы ар бир лидер фракциясына кат жөнөткөн. Жылдын башында жогорку кеңеш иштей баштаганда ошонун негизинде кайра комитетке каттар түшүп, лидер фракциялардын кайсы депутат, кайсы парламенттик делегацияга барат. Ошонун негизинде биздин комитет чечим чыгарган. Ошол чечим жогорку кеңешке чыгып, токтом менен бекитилип, анан ушул 13 парламенттик делегация бекилген. Ошонун негизинде бүгүнкү учурда азыр Евро биримдик менен Кыргызстандын ортосундагы алгачкы жыйыны болгон атат. Ошонун негизинде командировкага чыгуучу ошол токтомдун негизинде болуп атат. Ошол туура болуп атабы? Биз бүт каттын баарын тең көрсөткөнгө даярбыз, ар бир лидер фракциянын. Даяр эмес. Жигиттер, силер биринчи кезекте иштөө принцибин карашыңар керек. Принципти караш керек. Эмне үчүн комитеттерге киргенде бир комитетке бир фракциядан 2ден ашык болбосун деп киргизебиз дагы. Момундай кызматташуу боюнча делегацияларды алмашканда андай чектөө жок. Эмне үчүн андай? Адахан Кемсанбаевич, эгерде фракциялар өздөрү ушулда катышпайбыз деп баш тарткан болсо, ал башка маселе. Адахан Кемсанбаевич, жобосу бар өзүнүн, ал жобосунда жазылып турат. Бир депутат бир эле парламенттик делегацияда мүчө боло алат деп. Ал эми ал жобого өзгөртүү киргизүү бул сиздердин колуңуздарда турат. Ал жобого сунуштарды берип өзгөрткөнгө биз бөлүм тилекке каршы алмаштыра албайбыз. Бирок жобосунда турат. Бир депутат бир эле парламенттик делегацияда болушу мүмкүн деген. Туура. Эми бул жакта кандай болуп калды? Ошонун негизинде бизге келген каттарды комитетке сиздердин карооңуздарга эле чыгарганбыз. Бул менимче мен канча чакырылыштан бери депутатта жогорку кеңеште парламенттик делегациялардын курамын куроодо катышып жүргөн киши катарында бул принцип эч качан бузулган эмес, бүгүнкүдөй болуп. Бир фракциядан 2ден, бир фракциялардан эч ким жок деген нерсе болгон эмес. Башка мамлекеттен делегациялар келип атканда да көрөсүздөр. Жагабы, жакпайбы, оппозиция, позиция, нейтралбы, ким болбосун, ошолордун ар биринен бирден өкүл киргизилет. Бул өзүн өзү сыйлаган мамлекеттерде. Эми мен пикиримди айтып койдум, чечимди силер аласыздар. Каалагандай кылып, рахмат. Шалебек Арынбекович. Урматтуу Жапоналыйна, биздин комитеттин ушул жетекчилигин караш керек болот да. Бул адилетсиздик да. Эмнеге бир фракциядан 2ден депутат, анан бир парламенттеги фракциядан бирөө да кошулбай калат. Биринчиден. Экинчиден, Улукбек мырза, сиз өткөндө дагы бизди мына жерде кемпироват боюнча карап атканда бир депутат сүйлөп атат, мага дейт күн тартиби берилген жок, азыр берилди, 5 мүнөт болду деп. Калгандарына 3 күн мурун берип, эми аларга 5 мүнөт гана берип калдыңызбы? Ушундай иштерде сизге аябай көп сөздөр тийип атат. Менин сунушум, эгер өзгөртүш керек болсо, бир депутатты кошуп коюш керек, ошондо адилеттүү болот. Бардыгыбыз элдин атынан шайланып келгенден кийин ал фракциядан да барыш керек деп ойлойм. Мындай болсок элди бөлүп алабыз. Элди бөлүп алабыз, анан кийин мамлекет бөлүнөт. Мындай иштебегиле комитет. Рахмат. Шалебек Арынбекович, мен бир уруксат этсеңиз сөз айтып коеюн. Бул жерде жоболор бар. Алардан биз чыга албайбыз. Эгер биз азыр Улукбекти не кылсак дагы бул жоболорду анда биз өзгөртүп беришибиз керек да. Биз өзүбүз колдоп жазган жоболор булар. Болгондо бул бардык фракцияларга берилип, бир фракцияга берилбей калабы катчы. Анда жөнөткөн эмес да буларчы. Туурабы? Жөнөтпөгөнсүңөрбү?
ар бир фракция жөнөткөнбүз, каттары бар. Жөнөтсө лидер фракция отурат, алган жокмун деп атпайбы? Өткөндө дагы Кемпироватка жөнөткөнбүз дейсиңер, ал келип алган жокмун деп отурат. Ошентип мамлекет жетекчилигинен баштап баарын жаман көрсөтүп атасыңар ортодо туруп алып. Айдана кайсы жактан кандай кат келип атканын мен кайдан билем? Анан кийин азыр туруп айтып атпайсыз, кат берген эмескен билет экенсиз, мисалы. Мен азыр көрүп атпайм бул кагазды. Ошол жака делегацияларды, мисалы ошол ким көрдү ошол жака? Бир жыл болуп калды. Биз жогорку кеңеш жаңы шайланып келгенде ар бир лидер фракция кат жөнөткөнбүз. Адахан Кимсамбаевич, сиздин фракциянын депутаттары башка парламенттик делегацияда мүчө болуп турат. Мисалы азыркы эле учурда карасак, парламенттик ассамблея ОДКБда депутат Эрбаев бар. Сиз өзүңүз межпарламенттик ассамблея СНГда барсыз. Ошол каттын негизинде ар бириңиздерди ошо киргизгенбиз. Бирок Чолпон Алыевна туура айтып кетти. Жобосу бар. Бир депутат бир эле парламенттик делегацияда деп. 13 парламенттик делегация бар. Эгерде жобо өзгөртүү киргизилсе, биз албетте аны оңдойбуз. Бул биринчисинен. Экинчисинен, урматтуу депутаттар, уруксат берсеңиздер, Шайлоо Карабекович, биз бүт депутаттарга Кемпироват боюнча дагы башкалар боюнча маалыматтарды убагында бергенбиз 3 күн мурда. Бирок кээ бир учурда консультанттар албай, анан депутаттар кечирээк алып калып материалдарды. Анан биз бүгүн алдык деп калып атат. Ал боюнча биз сүйлөшүп, бүт баарын түшүндүрүп койдук. Рахмат. Миргүл Өмүрзаковна. Чолпон Алыевна, мындай сунушта тактык үчүн эгер Улукбек азыр мына эгер маалымат жанында болсо, ушу Евробиримдик Кыргызстанга кирген ар бир фракциянын мүчөлөрүн бир тактап окуп коебу. Бул жерге делегацияны эмес, ошол Евробиримдик мүчөлөрүн толук бойдон. Ошондо тактык чыгат да. Ошондо бүтүн Кыргызстандан барбы, жокпу, же болбосо башка дагы фракциядан кирбегендер барбы, ошондо билебиз да. Жаныңызда барбы ошол список? Бүтүн Кыргызстандан жок болушу мүмкүн. Себеп жетишпейт бүтүн Кыргызстан. Сандык эмесин, каалоосунун жоктугунан эмес, сандык тарабынан жетишпейт. Ошондуктан момундай ооба, момундай болуп аткан. Ошону тактык үчүн окуп койсо деп атам да. Момундай болуп аткан учурда, биз айтып аткандай кылып, баарыбыз бир жогорку кеңеш болгондон кийин ушундай кылып жиберсек болобу деп курамын түзсөк болобу деген сунуш коюп атам мен. Болбосо болбойт, болсо болот. Процедура мындай да. Жобо боюнча кетебиз, урматтуу депутаттар. Баардыгы мыйзам боюнча кетет. Мына ал азыркы Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин биздин комитеттин корутундусун добушка коем. Ким макул болсо добуш бергиле, каршы болсо каршы деп добуш бергиле. Добушка коем. Токтом долбоорун добуш бериңиздер. Өттү маселе. Кийинки маселе Азыгалиев Нурлан Мырзадан сунуш келип түшүптүр. Алдыңыздарда турат. Ардак грамотасы боюнча Жогорку Кеңештин. Ким макул? Бир пикир айтса болобу? Айтыңыз. Урматтуу кесиптештер, мына ушул Жогорку Кеңештин да бир ардак грамотасын биз соңку кездерде ар бир комитеттин жыйынына киргизе турган болуп калдык да. Башта ушул 5 жылдын ичинде 2 же 3 эле киши сыйланчу. Жогорку Кеңештин ардак грамотасы менен 2 эле 3 депутат 5 жылдын ичинде. Биз 1 жылдын ичинде канча кишилерге берип жиберип атабыз да. Мына ушуга бир аз аяр мамиле кылсак да, себеби бул Жогорку Кеңештин ардак грамотасынын кадыр баркы жөнүндө сөз кетип атат. Анан бул чет өлкөлүк кишилерди деле сыйлай берсек, башта биринчи президенттик мөөнөттүн мезгилинде ушундай болуп калды эле. 2 тонна буудай алып келсе деле медаль тагы берген да. Бул пикирим дагы бир жолу айтам, урматтуу кесиптештер. Мен ушул Жогорку Кеңештин ардак грамотасын бир кагазга айландырып албайлы деген гана чочулоо. Анан коллегабыз киргизип атыптыр дей турган болсо, мен эртең 5-өөн киргизип коюшум мүмкүн. Бөлсөгөнө дагы бир кесиптешибиз бир 4-өөн киргизиши мүмкүн. Ушуну менен ардак грамотасы жок кыргыз калбайт да бу жерде. Сунуш. Сунуш ушундайларды токтотолучу мен сунушум. Ушул эми жукпанды мен билбесем ким экенин. Добушка коем да, бул эми уже сунуштамасы бул жерге келип комитеттин күн тартибинде турат. Эми бул депутат Азыгалиевдин сунуштамасы менен келип атат. Ишкер адам экен ал.
өзү баяндамачы. Анда биздин комитет отдел силер ушул маселе боюнча эгер ушундай сунуштамалар келсе, ошол сунуштаган депутат келип өзү бул жерде баяндамасын жасасын, суроолорго жооп берсин. Бирок мына бүгүнкү күндөгү Азыкалиевдин сунуштамасын добушка коем, добуш бериңиздер. Ким макул? Каршы? Жок. Рахмат. Ушуну менен күн тартибиндеги баардык маселелер каралып бүттү. Чоң рахмат, урматтуу депутаттар. Комитеттин жыйыны жабык.